Сегиз жаштамын, мен 4 жашымдан баштап, 4,5 жашымдан баштап ойноп келип жатам. Мени байкем үйрөткөн шахмат оор болгон жок. 5 жашымда Монголияга барып келгем. Ақтан классика түрүндө 2-чи орун болгом. Тайландка барып келгем. Анда 8 жашымда барып келгем. Мен ақтан рапидтен 1, блицтен 2. Ташкентке барып келгем. Анда да 8 жашымда. Классикадан 2, блицтен 1. Кечүүнү эле Шри-Ланка деген өлкөдөн келдим. Ақтан классикадан 1. Аябай жакшы болду. Себеби дегенде биздин канчадан бери, көптөн бери күтүп жүргөн ушул ийгилигибиз болчу. Негизи ар бир ийгиликтин артында көп чоң эмгектер жатат. Ошол эмгектин натыйжасы болуп турса, адам кубанасың. Аябай кубанасың. Менин 5 эркек 4 кызым бар. Анын ичинен 6 бүгүнкү күндө шахмат ойноп жүрүшөт. Профессионалдык деңгээлде 4 машыгат. Акыл спорт менен баягы алектенсин деп шахматты үйрөткөм. Кудайга шүгүр, ошо таланттар бар экен бүгүнкү күндө. Ошо шахматтын арты менен канчалаган өлкөлөргө чыгып, чоң байгелерди жүрүшөт. Чоң балдарымды Арзыбек Услан Алмасты мен үйрөттүм да. Андан кийин азыр Айжанды, кичинекей Нурсултандарымды ошо азыр бүгүнкү күндө Арзыбек менен Усландагы машыктыруучу болуп иштешет өздөрү. Айжандын дагы азыркы ийгилиги ошол Руслан менен Арзыбектин ойлойм аябай чоң эмгегинин натыйжасында болду да. Шахмат тарыхындагы эң жаш гроссмейстер болом деген чоң максат бар. Эми анын эмгек керек, эмгектениш керек. Кудай буйруса ишенем кызыма. Шахмат боюнча эң жаш гроссмейстерликти толтурчу болсо, анда бул аябай сонун болмок. Кыргыз шахмат тарыхында өзгөчө бир белгилеп кете турган чоң ийгилик болмок да.